Bismillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Taala adam balaсын bul dünyaga sınov üçün jaratkan, жашоо üçün jaratkan emes tuğanlar. Allah Taala adam balaсын dünyaga jaratkan maksatın ayık Kur'an'da bayandagan "Ve ma halaqtul cinna vel insa illa liya'budun." Adam balası menen jinlerdi ibadat üçün, sıyınуу üçün, kulculuk üçün jarattım. İbadat türdүү bolot. Kebir ibadatlar, kebir sooптуу işler til menen jasalat. Kelime okuyut insan til menen, zikir aytat, ayık Kur'an'da okuyut, jakşılıkka çakırat, jamandыктан kaytarat, birödүн көңүлүн көтөрүүчү, кубандыруучу сөздөрдү айтат, жакшы пайдалуу сөздөрдү сүйлөйт. Жана ошондой эле тили менен сүйлөбөй койгон кези дагы кээ бир учурларда ибадат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кулил хайра", жакшы жана пайдалуу сөзүңүз болсо айта калыңыз. "Ва илла", эгер жакшы сөзүңүз түгөдү, калбай калдыбы, "Фаскут", анда үн чыкпай олтуруңуз деген. Кээ бир учурларда tildi жаман söz сүйлөгөндөн тыйып сүйлөбөй олтуруу дагы бул сооп болот. Себеби сүйлөсөм бирөөдү капа кылып коюшум мүмкүн. Сүйлөсөм бирөөдүн ушагын айтып калышым мүмкүн. Демек ибадаттын бир түрү жалаң тил менен жасалат. Зикирди адам колу менен санап коюшу мүмкүн, бирок зикир тил менен жасалат. Kur'an, ayık Kur'an'dı tili menen okuyut. Jakşılıkka çakırat tili menen. Kebir ibadattın türü var, tili jana denesi menen jasayt. Misalı namaz. Namazdı til menen ele okup koygon jetpeyt, balkim denesi dagı kıyamda tüz turup, rüküde enkeyip, secdede çekesin jerge koyup, kıymal hareket jasoo ibadat. Oşonda ele Orozo bul dene menen jasala turgan ibadat, sebep denedi açka karmap jasala turgan ibadat. Jana ошондой эле ажылыкка барганда таваф кылуу дене менен болот. Сафа Марвада чуркаган, шайтанга таш аткан бул нерселер дене менен жасалат. Эми ибадаттын бир түрү бар. Ал тил менен жасалбайт, дене менен да жасалбайт, ал каражат менен жасалат. Себеби insanda ушунун баары бар. Аллах Таалам адам баласынын тили дагы, дене мүчөсү дагы, жана байлыгынан дагы ибадаттын түрү болсун деп, ар биринен түрдүү ибадаттарды белгилеген. Каражат менен жасай турган ибадаттын бир түрү зекет, бир түрү өшүр. Зекет бул байлыктан, акчадан, алтындан, күмүштөн, малдан, соода сатыктан зекет берилет. Ал эми дыйканчылыктан ошур берилет. Бул ибадат, бул кулчулук, бул сооп иш, бул сыйынуу. Зекет деген сөздүн мааниси тазалоо деген. Адам иштеп жатканда, акча табып жатканда 100% акчасын таптаза жол менен табуусу ыктымалды. Кээ бир учурлар болуп калат, ошол акчанын ичинде кичине таза эмес тыйындар, шектүү бир кирешелер болуп калышы ыктымал. Ошондуктан каражаттын ичинен, байлыктын ичинен бир бөлүгүн алып, бирөөлөргө берип, калганын тазалап коюш керек. Аллах Таала Кур'анда пайгамбарыбызга өкүм берген: "Хуз мин амвалихим садакатан тутаххируhum биха." Алгынын, байлардын каражатынан бир бөлүгүн зекетке муктаждарга бергениң, ошол аркылуу байлардын байлыгын тазалоо үчүн деген. Зекет жана ушур маселеси айтылганда адамдар ойлойт, мечитке бериш керек окшойт депчи. Же кээ бир адамдар ойлойт, молдоке акча сурап атат депчи. Ошондуктан көпчүлүк адамдар зекет тууралуу, ушур тууралуу айта албайт. Же уялат, же тартынат. Зекетте эң биринчи
özünün jakınlarına beriş керек. Koşnalarına beriş керек. Биздин мазхабта өзү жашаган жерде, сиз жашаган айылда, шаарда, көчөдө муктаж адамдар бар болуп туруп, башка жака алып барып берген макрух болот, жакшы эмес болот. Зекетти мечитке берген болбойт. Зекетти муктаж адамдарга берет. Муктаж дегени ким? Кыйналып жаткан адам. Каражаты жок, ооруп жатат. Ошондуктан Аллах бул дүйнөнү сыноо кылган. Кээ бир адамга берип, кээ бир адамга бербей. Бергенди бөлүшөбү деген сыноо, бербегенди сабыр кылабы деген сыноо. Ошондуктан зекетти биринчи албетте атасына берген болбойт. Албетте баласына берген болбойт. Себеби зекетти атасына берсе, эртең атасы кайтыш болгондон кийин мурас катары кайра келет да сизге. Баласына берсе, адам баласынын акчасын сурабай эле иштетсе да болот да. Демек бул өзүнөн өзгө берип койгондой эле болот. Жубайына берсе болбойт, албетте, калган башка туугандарга. Туугандар көп. Биринчи туугандардын ичинен муктаж, кыйналып жүргөндөрдү издеп, мына ошолорго зекетти берүү керек. Эки пайда болот. Биринчиси, негизгиси Аллахтын өкүмүн аткарган болот. Зекет милдетинен, парызынан кутулган болот. Экинчиси тууганчылык мамилени бекемдеген болот. Аллахка шүгүр, туугандарыңыздын жагдайы, акыбалы жакшы болсо, анда экинчи орунда кошуналардан сураштырып байкалат, кыйналып жүргөндөр болот. Балдары көп, же болбосо аталары жок. Ошондой үй бүлөлөрдү издеп, тактап берүү милдет. Кээ бир адамдар бар, кыйналгандыктан суранат. Аларга дагы жардам берип коюу милдет. Себеби Аллах Таалам Кур'анда пайгамбарыбызга айткан: "Ва аммас-саила фала танхар", суранып келген адамды колун бош кайтарбаңыз деген. Же урушуп кайтарбаңыз. Ал эми кээ бир адамдар бар, муктаж, кыйналып жүрөк, бирок сурай албайт. Өтө намыстуу болгондугунан. Ошондой муктаж, сурай албаган адамдарды издеп, тактап алып барып берүү зекет берүүчүнүн милдети. Экинчи орунда жашаган жерибизде, кошуналарыбыздан. Эми сиз ушундай жерде жашайсыз, ал жерде кошуналардан муктаж, кыйналып жүргөндөр жок болсо, анда сиздин айылыңызга жакын айыл, же сиздин жашаган шаарыңызга жакын, көчөңүзгө жашаган жакын жердеги жерди караштырып, ошол жерлерге бериш керек. Ар бир адам өзү колу менен алып барып берүү. Караңыз, Аллах Таалам канчалык деңгээлде зекет берүүчү жана алуучуга жеңилдиктер койгон. Зекетти берип жатканда бул менин зекетим эле, мен баймын, сиз кедейсиз, ошого алып коюңуз деп айткан кээ бир адамдарга ыңгайсыз болот. Алып жатканда да, берип жатканда да. Ошондуктан зекетти берип жатканда жөн эле чай ичип коюңуз. Мына сизге кошумча бир аз бизден сизге деп айтып койсо боло берет. Негизи зекетти байлыгын санап туруп, канча зекет мага милдет экен деп ошону бөлүп жатканда, бул зекет байлыгы деп бөлүү, ошол кезде зекет деп ниет кылуу, мына ушул парыз. Анан өзү алып барып муктаж адамдын колуна берүү. Берип жатканда эч качан ойлобош керек, колунда бар адам мен жакшылык кылып жатамын деп. Албетте, бир көрүнүштө сиз жакшылык кылып жатасыз. Бирок көбүрөөк жакшылыкты алуучу адам жасап жатат. Эмнеге? Себеби элестетип көрүңүз, зекет ала турган адам болбосо, байлар зекетин кимге берип милдеттен кутулат эле? Макул, сиз бербесеңиз башка бирөө берет, ал муктажга. Бирок мен зекет бере турган адам таппасам, анда кантип бул милдеттен кутулам, кимге берем? Ошондуктан натыйжаны, жыйынтыкты карап көрсөк, алуучу адам көбүрөөк жакшылык кылып жаткан болот. Ошого берген адам эмне деп ойлош керек? Бул мага жакшылык кылып жатат, ушул зекетимди алып. Жок, албайм десем эмне кылабыз? Кереги жок мага. Өзүм иштеп табам мен. Мен сурадым беле сизден десе, эмне дейсиз? Ошондуктан
Zeketте Allah Taala ушунчалык жеңил кылган 2,5%. 100 сом берип 2,5 сомду бирөөгө бер деген дейт. Бул оңой го. Тең жарымысы эмес го. Мурдагы коомдордо зекет өтө көп берилет эле. Тең жарымысы. Анан кимге берилет эле? Бир адамга эмес. Тоодун үстүнө алып барып коюп, алыстан аңдып туруш керек болчу. Асмандан от келип күйгүзүп кетсе, зекет кабыл болду. Күйгүзбөй койсо, анда барып башка малды алып келиш керек эле. Бул таза эмес окшойт. Аллах бизге канчалык жеңилдик берди. Бир жагынан өтө көлөмүн азайтты, экинчи жагынан ошону өзүңүздүн бир жакыныңызга берип туруп, эмне кыласыз? Сооп табасыз. Канчалык оңой. 100 берип туруп Аллах Таала эмне деди? 2,5ды сен бирөөгө алып барып бер, 97,5 сага. Ал дагы ай сайын эмес, жыл сайын бир жолу. Оңой. Ал эми бул содегер, байлыгы бар адамдарга. Эми дыйкандаргачы. Дыйкандарга да Аллах Таала молчулук, берекет берген, көп берген. Bir kartoşka eksek en azı 5. Kebirlerge 10 kartoşka, bir kartoşkanın orduna. Kişineke bir közge körünüp körünbögen bir urukta egip koysak, çoğun piyaz bolup. Demek dıykançılığından ondan birin muhtajlarga alıp barıp özü berүүsü mına bulu mildet. Bizdin Hanafi mazhabda, fiqh kitaplarımızda meselesi Uşurdun meselesi uşundu aytılıngan fi qalili ma akhrajathul ardu ve kathirihi al-ushru. Жерден çıkkan azdır, köptür nersege ondan biri berilettir. Sözsüz menin kartoşkam 100 tonnaga jetkendele berem emes. 1 tonna kartoşka alыңыз 100 kilosunu alıp barıp kimge janakında ele tuğanlardan kıynalıp жатkanlarga bölüp berip koyunuz. Koşnalarga bölüp berip koyunuz. Ondan birim birok. Özünüz alıp barıp. Kebiröler mına uşul jök seniki özün kazıp al. Albatta malı kıynap, kыстap bir majburlasa uşurga ötüp kalısı mümkün. Birok uşur özünüz kazıp en жақшысы болбосо дагы эң начарынан болбой орточосунан алып барып өзүңүз ыраазычылык менен кубанып туруп бирөөгө берүү мына ушул милдет. Ибадаттын бир маанилүүлүгү, ибадаттан адам бир ыраазы болуп, рахаттанып жасаш керек да. Караңыз, адам баласы бир нерсе алса кубанат. Бул табигат. Бирөө сизге бир кичине нерселе берсе, дароо эле маанайыңыз ачылып, рахмат дейсиз. Алган жагат адамга, алгандан сүйүнөт. Бирок alıp durup suyunu jana rahattanuudan berip durup suyunu bul kövröktür. Berip durup rahattanu bul kövrök. Oşonduktan oşurdu nazır dal oşur kezi dal jıyın ögün eginderdi düşümdördü çoğultuuçu mezgil oşolordu. Har birimiz men kartoşka ektim ele, men piyaz ektim ele dep alımlarımızdan, imamlarımızdan barıp surap, taktap meniki uşunça çıktı. Men sattım, anan esep menen uşunça oldu. Emnesinden bereyin, satıp saldım hazır, akçasından beresin da. Men darvuz ektim ele, kança çıktı, esep menen uşunça, anda ondan birini beres. Jok da hazır, satıp salgamın, anda akçasını beres. Dep maselesini bizge düşündürüp beret. Oşur bergende, oşol jerge işletken karajat sanalbay turup, çıkkan tüşümdün ondan birin berilet. Eğer salgan karajatты санай турган болсок, анда ondan biri az эле болуп калат да. Muhtajlarga ança пайда болбой калат. Дыйканга картошка эккен дыйкан үчүн картошканын баасы жок, кадыры дагы жок. Басып тебелеп жүрө берет. Бирок бир адамга 2 мишок, 3 мишок картошка берсеңиз, ал кыштан чыгып алат. Канча сизге дуа кылат ошол картошканы жеген сайын, ошол пиязды жеген сайын сизге канча дуа кылат. Ошондуктан muhtaç adamlardan alkışı, duası menen Allah sizdin dıykançılığınızga uşunçalık bereket beret, özüңүzгө da jetet, başkalarga jetet. Kийинки жылы кайра эккенге бирөөдөн карыз албай эге турган боласыздар. Ошого бөлүшүү. Бул милдет түрдө бул. Берсемби, бербесем, эң жакшысы жердин үстүнөн үйгө алып кирбей, ошол жерден алып барып таратып берүү. Себеби үйгө киргенден соң бир эсепке кирип калат. Анан чыгаруу кыйын болот. Anan berem bunam, kişine kımmatasın anan berem. Yok, kımmatasa özü bilsin.
арзан болобу, кымбат болобу, ошол жерден алып барып берсеңиз, тезирээк кутулган болобуз. Албетте 100 килограмм алган адамга 10 килограмм бериш оңой, бирок 100 тонна алган адамга 10 тонна бериш, мына бул ойлонтуруп коет. 10 тонна ушунчадан болсо, ушунча миң болот эле. Муну кантип берем эми? Нар жагын карайлы, сизге 90 тонна калып жатат го. 9дан 1, 10дон 9 бөлүгү сизде калып жатат го. Ошону карайлы. Аллах ошого берекет берет. Эгер 1 бөлүктү биз алып барып берсек, кимге? Туугандарга muhtaç болгон, кошуналарга muhtaç болгон, өзүңүздүн жашаган айылыңыздагыларга, анан башкаларга ашып калса. Бул адамгерчиликке дагы, акылга дагы дал келе турган нерсе. Эгер мен дыйканчылык кылып, бир картошкада бирөөгө карматпай, бирөө сураса дагы бербесем, анда мен сыяктуу дыйкандан элге кандай пайда? Элдин батасын ала албай калдым го. Keyingi жылы ekkenге дагы таппай калат да адамчы. Былтыры өтө эле көп түшүм алды эле. Быйыл кайрадан эгүүгө каражаты жок болуп жатат. Эмнеден? Себеби ал элдин акысында кошуп жеп койгон да. 10дон 1 бөлүгү элдики болчу да, ал аныкы эмес эле. Аллах сыноо үчүн ага ушунчалык буудай, ушунчалык пияз берди эле. Ана 10дон 1-ин береби муктаждарга бербейби? Бербесе Аллах Таала берекесин алып коёт. Алып коёт дегени көрүнгөндө өтө эле көп, же баасы жок болуп калат. Берекеси жок болот деген өзүгө да жетпейт. Ошондуктан бул милдет. Көз алдайт. Кур'анда Аллах Таала айтат: "Аш-шайтану яидукумул факра." Шайтан силерди кедей болуп каласың деп кайра-кайра айтат, түшүндүрөт. Мына 10 тоннадан 1 тоннаны берсең 9 тонна калабы? Деп шайтан кайра-кайра айтат. Андан көрө 10 мындай толук болгон жакшы эмес. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah sizlerge vaada kılat, koytup berүүnü, jana günöңөрдү кечирүүнү дейт. Бул математика, зекет ошурдун математикасы 2-ге 2-ни кошсо 4 болот болбойт. 10дон 1ди алса 9 болбойт бул математикада. 10дон 1ди алса 19 болот. Ошур менен зекет математикасында 10 минус 1 барабар 19 болот. Себеби Аллах 1 бергенге 10ду берет ушул дүйнөдө. Бул башкача математика. Ошондуктан дыйкан коркпош керек. Анан ойлойт кээ бир дыйкандар, мен иштесем, жайында мен кыйналсам, суу жок кезде мен кыйналсам, мурап менен мен талашсам, анан эмнеге алып барып бир иштебеген эле үйдө жаткан адамга беришим керек? Ушул сыноодо. Мына ушул сыноо береби, бербейби? Ар ким өзү иштесин да, албетте. Ар бир адам өзү иштеш керек, туура айтасыз. Бирок Аллах сизге сыноо үчүн көбүрөөк берди. Ошондуктан ошур өзүбүздө болсо өзүбүз барып маселесин тактап, ушунча гектар эле, жер меники эле, же меники эмес эле, бүт маселелерин тактап туруп, сууга ушунча каражат болчу эле, анан алымдар сизге так айтып берет. Ар бир адам жери ар түрдүү, бирөө өзүнүн жеринде эгет, бирөө ижарага алган жерде эгет, бирөө суу бекер сугарат, бирөө сууну сатып алып сугарган. Түрдүү мөмө жемиштер, түрдүү өсүмдүктөр болот. Ошондуктан ар биринин маселеси ар түрдүү. Барып, мына күз мезгилинде ушул маселелерди тактап эгер бере турган болсок, Аллах Таала мисалы Кара-Балтанын эли, ушул шаардын эли, айлана чөйрө жашоочулар баарыбыз эгер ушурубузду бере турган болсок, Аллах кийинки жылга ушунчалык берекесин берет, бир дагы дыйкан муктаж болбойт. Мына суудун тартыш болгондугу эмнеден? Суудун тартыш болгондугу бул тоолордо суу калбагандыгынан эмес, бул бирөөдүн күнөөсүнөн эмес, бул менин ушур бербегендигимден. Ошондуктан эми быйыл суу болбой калды. Суу болгон жылдарда бербейт элек го. Суу мол болгон жылдарда бербейт элек. Ошондуктан зекет менен ошур бул милдеттүү ибадат, каражат менен кылына турган ибадат. Тил менен кыла турган ибадат оп-оңой. Дене менен кыла турган ибадат андан бир аз оорураак. Бирок каражат менен кыла турган ибадат өтө кыйын. Себеби адам баласы дүйнөнү, акчаны өтө эле жакшы көрөт. Өзгөчө жакшы көрөт. Жалпы эле адамдар жакшы көрөт, бирок кээ бир адамдар башкача жакшы көрөт. Өзүнөн да кызганат, өзүнө да иштетпейт. Ошондуктан дүйнөлүк байлыкты көбөйтүүдүн бир жолу чогултуп көбөйтүү. Бирок бул анчалык ишеничтүү жол эмес да. Экинчи жолу таратып көбөйтүү, бул ишеничтүү жол.
берип көбөйтүү бул ишеничтүү жол. Себеби чогултканда бирден чогултасыз да, таратканда бирди таратсаңыз Аллах 10ду берем деген убадасы бар. Бул оңой бул. Бир адам өтө бай болуп кеткен экен. Анан жакындары сураптыр, тааныштары, достору, сиз кантип ушунчалык бай болдуңуз десе, мен Аллах менен жарыштым дейт экен. Мен бердим, Аллах берди. Мен бердим, Аллах берди. Аягында бары бир Аллах жеңип алды дейт экен. Аллах Таала бары бир менден көбүрөөк берип койду. Ошондуктан бул каражаттарды өзүбүз, жакындарыбызда болсо аларга түшүндүрүп айталы. Бирөөгө дыйкан тууганыбыз болсо, же колунда бар бир таанышыбыз, тууганыбыз болсо, айтуу ага жакшылык кылуу болот. Мүмкүн кабары жок. Мүмкүн билбейт. Кичине анча-мынча берип коет, ошону ойлойт, ушул окшойт деп. Аларга жеткизүү биздин милдетибиз. Ушундай бар экен, ушундай каражат милдет экен, элдин акысы экен, аны алып барып беришиңиз керек деп жеткизип коюу. Анын дыйканчылыгынан барып туруп жүктөп алып барып таратып берүү ага акыбызда жок, милдет дагы эмес. Бирок айтып жеткизип коюу милдет. Албетте, ар бир адам өзү эрки, өзү билет. Биздин милдетибиз айтып, түшүндүрүп, жеткизип гана коюу. Бирок иш жүзүндө аткаруу бирөөдү мажбурлоо жок. Кааласа берет, кааласа бербейт. Бербегенди бербеди деп айтпайлы, себеби мүмкүн ал акча менен бирөөгө берип койду. Баары элге жарыя кылыш шарт эмес да. Ошондуктан бул копия нерселер. Аллах менен пенденин ортосунда. Эми зекет менен ошур оңой болуу үчүн эмне кылыш керек? Кандай эле парыз намаздар, 5 мал намаз парыз, аларга адат болуп, алар бизге оңой болсун үчүн нафил намаздар бар. Тахаджуд намазы, ишрак намазы, духа намазы, аввабин намазы. Ушул намаздар аркылуу парыз намаздарга адат курулат. Рамазан айынын орозосу парыз, ал орозого адат жана ал орозо бизге оңой ибадат болсун үчүн нафил орозолор бар. 2-нчи күнү, 5-нчи, 4-нчү күнү, анан ар бир айдын 13, 14, 15-чиси орозо кармоо. Ошондой эле ошур менен зекет бизге оңой болуу үчүн нафил садакалар бар. Садака. Бирөө жардам сурап келет. Мүмкүнчүлүккө жараша жардам берели, же болбосо жакшы сөз сүйлөп коелу. Кээ бир адамдардан бирөө садака сураса эмне дейт? Иштебейсиңби өзүң? Ден соолугуң бар экен го, жап-жаш экенсиң го, иштесең болбойбу деп айткан жакшы эмес. Себеби сиздин алдыңызга суранып келди демек муктаж. Суранган өзү өтө оор. Карыз сураган канчалык кыйын, ал эми садака сураган канчалык оор. Биз билбейбиз эмне ага түрткү болду. Ошондуктан анын үстүнө биз ага дагы жүк болуп туруп, иштесең болбойбу деп айткан ордуна же колубуздан келсе жардам берели, же болбосо жакшы сөз сүйлөйлү. Эгер азыр жок болсо, азыр жок эле, бар болгон учурда учурашып калсак берейин деген жакшы сөз сүйлөгөн эң пайдалуу. Садаканы күндө берсе дагы болот. Садаканы мусулман эмеске дагы жардам берсе болот. Мусулман эмес адам сурап жатат. Карасаңыз, курсагы ачка экен. Бир нан алып берип койдуңуз. Курсагын тойгозуп алды. Канчалык ыраазы болот? Сахих хадисте бар го, итке суу берип туруп, Аллах бардык күнөөсүн кечирген болсо, биз адам баласына нан берсек, Аллах канчалык ыраазы болот? Курсагы ачкан адам сурайт, садака сураганда бизден эч качан 1000 сом, 100 000 сом сурабайт. Бизден 10 сом сурайт, 20 сом сурайт, 1 сом сурайт кээ бирлер. Ошону берип коюу менен сиздики азайбайт, көбөйөт. Экинчиси, ал адам канчалык ыраазы болот жүрөгүнөн. Сизден бирөө суранып келсе, кичине сүйүнүңүз. Демек, мен элдин көзүнчө муктаж эмес болуп көрүнөт экенмин, Аллага шүгүр деп, Аллага ыраазычылык билдириш керек. Себеби сырткы көрүнүш менен сизди көргөн адам келип туруп кыйналып калыптыр, мен кичине жардам берип коеюн деген, бул жакшы акыбал эмес бул. Ошондуктан сизден сурап келди, биринчи кичине сүйүнүңүз, Аллага шүгүр. Экинчиси, мүмкүнчүлүккө жараша жардам берип коюңуз. Кээ бирлер үйгө чейин келет эшик такылдатып. Мына ошол мусулман болсун, мусулман эмес болсун, сурасын. Кээ бирлер сурабай эле кыйналып жүргөндөр болот. Ошолорго да алып барып туруп жардам берели. Бирок бул нерсени тартып, бирөөлөргө көрсөтүп бергенибиз бир пакет, бир жуманы башына айлантырабыз да, бир жуманы көрсөтөбүз элге. Мына мен бир пакет алып келип бердим, кыйналып жаткан экен, пияз алып келдим, картошка. Ал нерсени Аллах көрсүн. Билесиз, кошунаңыз айылда жашагандар же шаарда көчөгүздө жашагандардан кимдир бирөө кыйналып жүрөт. Кичине жардам берип койдуңуз, эт алып бердиңиз, же бир тамак аш алып бердиңиз. Бирок аны сиз билесиз, Аллах билет. Эмне болот? Ошонун жүрөгүнүн ыраазычылыгы. Адам курсагы тойгондо
Allah öte razı bolot. Birөөдүн курсагын тойгозгон эң чоң сооптуу иш кайсыл? Birөөдүн курсагын тойгозгон. Birөөдүн чаңкоолугун кандырган. Себеп бул өттө учурда керек болгон кажетти. Кийим алуу макул, бүгүн албасам эртең алам. Бирок тамак азыр керек. 3 күндөн бери жеген жокмун. Суу мен учурда ичишим керек. Эмнеге чаңкап турамын? Мына ушундай кыйналып турганда берген ошол адамга жардам, суу алып берген, нан алып берген өтө чексиз соо. Кээ бир жерде мечиттердин алдында, базарлардын алдында сурап тургандар болот. Аларды жаман көрбөшүбүз керек туугандар. Айтпашыбыз керек, суранып жүрө бересиңерби, иштебейсиңерби? Жок. Ошол акыбалга түшүп калганын биз билбейбиз да, эмне себептен түшүп калган? Колубуздан келсе жардам берип коелу. Мечиттин алдына келгендиги, эми мечитке жакшы кишилер келет, намаз окушат. Ошолордон бир пайда жетип калар бекен деген ойдо келишет да мечиттин жанына. Кээ бир мечиттерде көбүрөөк, базарларда дагы, базарга да элдер акча алып келет. Ошолордон да бизге бир тийип калар бекен деген үмүттө. Ошондуктан эгер андайлар учурашып калса, мүмкүнчүлүк бар болсо жардам берели. Сурап келгендерге берели, сурабай кыйналып жүргөндөргө дагы берип, мына өзүбүздү көндүрөлү, адат кылалы. Эмнеге? Зекет берүүгө адат болсун. Анда санда зекет, садака бербей жүргөн адамга бирден ушунчалык зекет берүү, ушунчалык ушур берүү ошого бизге кыйын болуп жатат. Эгер биз жыл бою бул кошунабызга кичине картошка, бул кошунабызга кичине пияз жардам берип жүргөнүбүздө дыйканчылыктан өтө көп түшүм түшкөндө ошонун ондон бир бөлүгүн берүү бизге оңой болот. Эмнеге? Мен жыл сайын аны адат кылып жүрөм мен. Мага оңой эле. Ошондой эле кичине 5 сом, 10 сом, 20 сомдон берип жүргөн адамдарга зекет учуру келгенде бир берүү оңой болот. Эмнеге? Бул адамга адат. Машыгуу бар го, машыгуу. Ар бир адам машыгат. Мисалы, спорт катышуучулар дагы машыгат дагы кези келгенде жеңип болот. Ошондой эле биз жыл бою кичине садака бергенге өзүбүз машыгабыз дагы парыз учуру келгенде напсыбызды жеңип ала алабыз да. Болбосо машыкпай жүргөн адам бирден эле бир өтө күчтүү адам менен чыкса, сөзсүз жеңилет да. Ошондой эле биз жыл бою бир дагы садака бербей, анан парыз учуру келгенде анчалык күчтүү напсини каяктан жеңе алмак элек. Ошондуктан бере албайбыз да.